Рота, тур! Абсаматова Адина, Кыргыз улуттук гвардиянын аскерлерин бир күндүк жашоо турмушун чагылдырып келүүгө даярсыңбы? Даярмын. Артка кайрыл. Кадамда. Ормонтуу телекөрүүчү, куралдуу күчтөр элиталары тагыраак айтканда улуттук гвардиянын ардак кароо ротасынын аскерлеринин бир күндүк жашоосун чагылдырууга жөнөдүм. Биз менен чогуу болуңуздар. Saat 5'ten 59 мүнөт өттү. Saat 6'da жокерлер ойгонушат. Армия дегенде такты кашамдагайлыкка тартипке үйрөтөт. Бул жакта 5-10 мүнөт жата турайынчы деген эркелик жок. Жигиттер алгач сапка тизилип, андан соң орундуктарын иретке келтиришет. Рота, тур! Саламатсызбы, кандай салып турдуңуз? Саламатсызбы, жакшы. Эртең менен негизи заправка алганга канча мүнөт берилет? Эртең менен 6-да подъем болот. 6-10го чейин открытка кылып чыгып кетишибиз керек болот. 10 мүнөттүн ичинде. Ошондой. Тизип калыш керек. Бат эле болот. Негизи 5 мүнөткө жетпей эле. Келгениңизге канча болду? 4 айдан ашты. 4 айдан ашты. Жаңы келгенде эртең менен турганда кыйналып аттыңызбы? Башында албетте кыйынчылык болот, мында күнгө эмеспиз да. Убакыт өткөн сайын көнүп калып туруп, бат эле калат, көнүп калат. Үйдөгү эркеликтер калды бул жерде 5 мүнөт жата турайынчы дегене. Так ошондой. Баардык нерсе команда негизинде иштейбиз. Азыр мындан ары кайсыл жака барасызбы? Азыр эртең менен делимашка болот, делимашка чыгабыз. Даярсыз? Так. Бул жерде тегиз аткан өзүнүн эрежелери болобу? Так ошондой, бул жакта эртең менен туруп кетип баратканда откидка деген болот. Откидка бул так ошондой, мисалы мындай кылып көтөрүп чыгып кетебиз. Бир текшереби буну кайра келишип? Так ошондой, эртең менен келип бир саат текшерип кайта кетишет. Үйдө мындай эрежелер жок болчу, э? Так ошондой. Үйдө эртең менен тойчу. кетип калышсыз. Бул жактан 4 ай болду келгенибизге, уже көнүп Үйрөнүп калдыңыз. так ошондой. Түздөн, түз тур. Эртең мененки машыгуу, көнүгүү номер 1, жалпы өрчүтүүчү көнүгүүлөр. Мурда көрсөтүлгөн орундарга кадам. Да! Башты айлантуу, оңго 4, солго 4, жазып, башта. 1, 2, 3, 4. Мына ушинтип аскерлер менен чогуу эртең мененки көнүгүүлөрдү жасоодобуз. Эшиктеги сууктун -1 градус болсо дагы бул аскерлер үчүн чек эмес. Алар күндө эртең мененки жасалчу таңкы көнүгүүлөрдү жасашууда. Азыр денелерди ойготуп, андан соң таңкы тамактанууга барабыз. Эртең менен канча мүнөт көнүгүү жасашат? Эртең менен кышкы убакта 30-40 мүнөт жасашат, жайкы мезгилде 30-50 мүнөт жасашат. Жаңы келгенде жана шактеп албай, ушундай учурлар болобу? Болот, албетте. Үйрөтөсүздөр, канча убакыт үйрөтөт? Аларды эми жаңы келгендерге 1 ай убакыт берилет. Өздөрү даярданып сапка турганга 1 ай убакыт берилет. 1 айдан кийин, ант бергенден кийин кадимкидей биздин катарыбызга кошулуп кызмат кыла башташат. Сиз канча убакыттан бери бул жакта иштейсиз? Мен бул жакта иштегениме 2 жыл болду. Азыр көнүгүүлөр бүткөндөн кийин тамактанууга барышат, э? Көнүгүүлөр бүтүп, чуркап келип, анан ичине кирип жуунуп, тазаланып, анан тамакка келишет. Тамакка канчада барышат саат? Тамакка саат 7:00 барышат.
түздөнү урто. Жолоочулар биринчи ардак ротасы 3-чү зоотуна эртең мененки тактоо өткөрүлдү. Ооругандар жок, кемчилик алгандар жок. Бөлчөнүн командири Кенжат Үмөтбеков. Эркин тур. Эгер ооругандар, кемчилик алгандар болсо эмне болот? Ооруган кемчилиги барлар болсо анда алар ордунда жоюшат кемчиликтерин. Кемчиликтер деген кандай кемчиликтер? Кемчиликтер эми буту тазаланган эместер болот. Тазалык боюнча, Ооба, тазалык боюнча болот. Чачын өсүп кеткендер болот, чачын алдырышат кечке чейин. Ал эми ооругандар Ал эми ооругандар болсо алар биздин медициналык пунктка барып дарыланышат. Тапка тургула. Бригада тизел. Түздөн. Дөстор. Жүрүш тилкесине. Роталар боюнча. Биринчи ротанын биринчи взводу багыттоочу. Ашканын көздөй ыр менен кадам. Да. Тамагыңыздар дамдуу болсун. Канча мүнөт берилет тамактанууга? 30 мүнөт берилет. Жана кандай эрежелер бар? Сүйлөшкөнгө болобу, тамактанып атканда? Тамак ичип отурганда сүйлөшкөнгө болбойт, эми бирок мындай бири-бирибизге кайрылганга болот. Алып берип койчу, тигин жылтырып койчу деп, негизи баары бир канча дамдуу болсо дагы апабыздын жасаган тамагына жетпейт. Башына келгенде күнөө айттыңыздарбы? Башына келгенде кыйын болду тамактан бөлүнүш. Бирок акырындык менен бул жактын нормасы менен баары өзүнүн эмеси менен берилет. Көнүп кеттик бат эле тамакка. Кандай тамактар берилет? Эртең мененки каша берилет. Түштөрдө первый, второй менен берилет. Первыйсы суп болот, экинчиси либо гречка, котлета, по пятницам плов берилет. Тамак дамдуу, эртең менен особенно колбаса, сыр берилет. Дополнительный закуска катарычы. Так точно күндө берилет. И кечки ужинга бизге май менен бал кошулуп берет. Ушу закуска катары кетет, колбаса сыяктуу. И ушу тамактар дамдуу, жана тоебуз. Жалба жок, баары жакшы. Азыр биз дагы аскер жокейлердин тамагынан дам татып көрөбүз. Сүт чай менен дагы кандай эрежелер бар? Калтырып кеткенге болбойт, акысына чейин жеш керекпи? Аяна чейин жеш керек. Жеп жатканда сүйлөш керек. Анткени сүйлөп, чайнап жатып сүйлөйсең, жүп калып кетесиң да. Ошонусу эң маанилүү эреже. Сүйлөгөн болбойт. Тамактанып бүткөндөн кийин идиштердин баарын чогултабыз бир жерге, ложканы, кружкаларды бир жерге чогултуп, тряпка алып келип столду сүртүп, жактан 2 бала бөлүнөт, бир бала кастрюляны алып барат, экинчи бала тарелка, идиш аяктарды алып барып берет. Так точно, 2 бала бөлүнөт. И Турула деген командада туруп барып алып барып берип чыгып кетебиз. Эгер тойбой калсаңыз, бир топураса болобу? Негизи болот, бирок типи берилбейт эле. Өзүнүн норма менен постоянно бир нормада берилет. Организм көнөт да ошо. Ошо менен тоебуз, жеткиликтүү тамактар. Апаңыздын тамактарын сагынасызбы? Ошондой сагынабыз, ага жетпейт да. Бирок бул тамакка деле көнүп калды уже. Канча болду келгениңизге? Келгенибизге уже 4 ай болду. Кандай дейсиз? 6 ай калды. 8 ай берди. Армия сизге эмнени үйрөттү? Армия тазалыкты, тартипти, ата-эненин баркын. Сагындыңызбы дөбөлөрдү? Так ошондой үйдү сагындым. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Как нет, жок. Жок, Так ошондой. Апаңыз сагынды сагындыңызбы? Так точно сагындым. Бул жердин кайсы тамактары жагат сизге? Тамактар гречка с котлетом деген бар, ошо гречка с котлетом жагат. Кээ бирде плов 5-күн түшүндө плов берилет, ошо плов жагат. Сиз кайсы күндөрү нөмөрчү болосуз бул жакта? Нөмөрчү очередь менен болосуң, очередь келгенде эле болосуң. Бир айда 2 жолу. Бир айда 2 жолу, Так точно. Жаштарды армияга чыгып белеңиз. Так ошондой. Эмне үчүн келиши керек? Плюс жактары.
армиянын плюс жактары көп, анткени бул жактан дисциплинага, армиядан алган нерсенин пайдасын өмүр бою көрөсүң да. Мен мисалы өзүм высший окуп келдим, жогорку окуу жайын. Кеч болсо да келип кызмат кылып атам. Ошондуктан азыр 22 жаштамын. Жакында 23-кө чыгабыз. Ошо мен инилериме, жакындарыма ошо барып үндөйм армияга баргыла деп, анткени армиянын пайдасын биз өмүр бою көрүп алабыз да. Бул жактан үйрөнгөн тартип, тарбия өмүр бою бизге пайдасын тиет, дисциплина. Нормалар боюнча бул жакта аскерлер жалпы аскердик биринчи нормасы менен азыктанышат. Ал жакта ошол эртең мененкисин каша, обедте болсо биринчи, экинчи тамагы жана кечки тамагы берилет. Бул жакта эртең мененкисин колбаса, сыр, сүт, чай жешет жана эт. Анан майрам күндөрү аш басып беришет, Майрам күндөрү, мисалы үчүн, жума күндөрү деп ар бир жума күндөрү бизде аш басылат. Жокерлердин ашы жана биринчи күнү бизде жумасына 2 жолу жокерлер аш жешет жана үчүнчү күндөрү каша гречневая, котлет бышылып берилет. Жаңы келгенде жандай болом, мен мындай тамак жегим келбей атат, же болбосо мен тамак кылганды билбейм деп нөмөтчү болгондочу. Билбейм, ушул кезге чекти эми биз деле сурап турабыз, кайсы тамактарды эме кылалы депчи. Өздөрүнүн дагы каалоосун. Азыркы учурда бардыгы эле ыраазы, бардыгынын курсагы тоет. Нөмөтчүлөр эртең менен канчада туруп баштайт? Нөмөтчүлөр эртерээк турушат, себеп дегенде бизде эртең мененки тамак өткөнгө, тамагыбыз бышырганга Эртерээк дегенде 1 саат эрте. 1 саат эрте. 5те. Армияда кызмат өтөп жүргөндө ар кандай кырсыктар болуп кетет. Жана ал калың элге бат тарап, көптөгөн энелер өз балдарын армияга жибербейм деп чыгышат. Ал эми биз армиянын чыныгы жашоосунун жакшы жактарын, андагы кызыктарды чагылдырып берүүдөбүз. Бул жерге келип ар бир жигит мекен алдындагы өз вазифасын аткарып, чыныгы атыл болсун дейли. Учурда менин кесиптешим Элмирбек эмне кылып жатат? Алдыда көрөбүз. Салам достор, мен азыр LQ 806 атайын багыттагы Скорпион бригадасында турам. Бул бригада Кыргыз армиясынын элитасы болуп саналат. Мен азыр кесиптешим Мадина сыяктуу эле бул форманы кийип алып, бүгүн кечке аскерлердин жашоо турмушун чагылдырып бермекчимин. Ар бир сабактын учурунда эң негизгиси бизде коопсуздук эрежелери сакталыш керек. Особенно могу тактикалык даярдыкта, могу тоо даярдыгында биздин жокерлер тоо даярдыгында ушундай каска менен камсыздалат. Могу страховка кылыш үчүн, кулап кетишпеш үчүн жиптер байланып, ар кайсы жактан жокерди кандай десем, травма албауга эме кылат да. Сактап калат, так точно. Ошо азыр катарда жокер Эсенбеков сизге кандай ыкмалар менен тамдын үстүнө чыкканга көрсөтүп берет. Бул болсо биздин тоо даярдык сабагынын бир темасы да. Бүгүнкү биздин темабыз. Негизи жокерлер ар бири чыгыш керек болчу, Ооба, ар бири чыгат. Чыга албай калгандар кайра эле жана үйрөтүлөт, анан экинчи мүмкүнчүлүк да берилет. Кайра чыгып өзүнүн тоо даярдыгын, немесин, деңгээлин көрсөткөнгө. Мен дагы азыр жокерлер сыяктуу эле ушул дубалга чыгып көрүүнү чечтим азыр. Кандай болот экен көрөлүчү бирге. Буттан киришкек муну дагы, Седушка деп койду орусча эрти. Андай кулап кеткен учурлар болобу кээде? Андай каттал элек. Мына көрсүңөр азыр башкача сезим болот менде. Атайын коопсуздук үчүн мына бул ремендерди тактык. Бул да жип кулап кетпеш үчүн экен, жокерлер үчүн. Азыр мен аракет кылып көрөйүн эми. Кайсыл жакка чейин чыгардым да азыр. Печат кийишке колго, колго дагы мындай печат кий берилет экен. Мына азыр чыгып кетем.
Болду, жетишип болот го дейм э. Ушунча чыктым. Анан ары таштар кичирейип эле кетип баратат. Кулап кетчүдөй болуп атам. Чүрө эле. Мындай кармап туруп, силер тартып турасыңарбы деп жүзгөн чат опасныйраак экен. Монтип тур. Катык. Всё, монтип. Мына көрчүлөр азыр. Чындап эле оор экен да. Мурун 10го чейин ата-энесин эркелеп уктаган балдар мына минтип бул жерде чыныгы аскер тарбиясын алат. Жашоодо дагы да чиралат, күчтөнөт, тарбияланат. Учурда чыныгы досторду табат, ата-эне кадырын билишет. Азыр биз кыргыз туусун бир канча секундтардан кийин көтөрөбүз. Алдыда. Тема занятия – материальная часть стрелкового оружия. Общая характеристика деп коет, ТТХ, тактика техническая характеристика дейт. Ошо главный бул жакта канча бөлүктөрдөн турат курал-жарактын. Ошонун негизинде өтөбүз баары. Муну чачканы, кайра жыйнаганды мына норматив менен кылабыз баарын. Пулемет Калашникова модернизированный М84. Бул жаңы келди бизге. Бул 3 основной частьтан турат. Ствол, ствольная коробка бягы. Приклад с пистолетной рукояткой деп коет. Специальный бригада деп коет. Өзүңөр эле билгендей, Кыргызстан боюнча номер 1. Бияка да тамдалып келет, бияка өтүш аябай эле оор. Негизи парадтык форманын 3 түрү бар. Бул жайкы формадан эки болот. Жайкы бирөө рубашка менен, ак рубашка менен чыгат и күн аябай ысык маалда. И китель менен. Ошонун үстүнө эле китель кийилет. Экөө жайкы форма, китель, хромой өтүк, биздики өзгөчөлөнгөн ошо хромой өтүктөн. Өтүктөрү хромой өтүк менен кийишет. Анан кышкы форма. Кышкы форманын өзгөчөлүктөрү бул узун шинель, өзүнө ошол эле байла хромой өтүк, каракулевый ушанка и воротник. И кулаптары ак перчатка кийилет, булар да бөлүнөт. Зимний, летний болот. Кышкылары калың, летний жука болот. Барды кийим жууп үтүктөп даярдап берип турат. Бул үтүктөп даярдаганда биринчи ардак кароолор ротасынын капчоркасында биздикинен бүт даярдалынат. Бизде атайын жокерлер бар. Ошолор үтүктөп даярдап, жокердин формасын алып келип таштагандан кийин даярдап коюшат. Кайра парадтык эсепке чыгарда жокер келет, ар бир өзүндө энчиленген немеси бар, закрепленный формалары бар, өзүнүкү тиякта илинип турат. Ошолорду келет да фамилиясын айтат, фамилиясы менен биркалар менен жазылып турат, ошол эки менен эле алат. И өздөрүнүн формалары өздөрү жууп даярдап алып келип коюшат. Качан ушундай парадтык эсептер болду чыгарда өзүнүн формасын келет да алып жоготуп алсачы? Жоготуп алса, анда немелер бар, запаснойлор бар. Ордуна коюп токтойбуз. Анан бул жака 180ден жогору балдар алынабы? 175тен. 180ден өйдө жогору балдар негизи, бою узундар. Кандай талаптар болот? Тандап алынып атканда талаптары бул денелик, физикалык денеси түзүлүшү түз болуш керек. Сырткы келбетине каралат, жашнакай болуш керек. Дене машы болсун, бир күндө 2 жол жасашат экен, эртең менен, анан кечке маал. Арман аябай эле өзгөртөт экен бул жака келгенде. Көп нерсени мындай түшүнүп, мурда жүргөндө мындай жөн эле ойноп күлүп күнгү жашоо болуп эле жүрө берчү да, азыр кичине ойлонуп, кененирээк ойлонуп калат экенсиң да. Үйдөгүлөргө да болгон мындай сый урматың, сагынычың мындай өсөт экен. Мындай барсам баягы
мурда кылган каталарың эми антпейм деп кээде ойлонуп калабыз ошентип жаткандачы. Сүйлөшкөн кызым барбы? Кандай эмне деп сүйлөшөсүң ал менен? Эми ал менен көп деле болду, сүйлөшкөнгө деле азыр эме болбойт атат, мүмкүнчүлүктөр болбойт. Бул жактан ошо ата-энебизге чалабыз, алабыз, анан кээде болот. Ушундай чалып алайын деп. Армиядан келгиче күтөм дейби? Күтөм деген, анан көрөбүз эми, буюрса 8 ай калды. Ийгилик болсун анда. 52-86 аскар бөлүгү. Мен кыялым болчу кичинекей кезимден бери. Кыялданчумун. Бул жерде мен байкелеримден созбалып кеткен, ошолордун видеолорун көрүп, мен да ушул жакта кызмат кылсам деп сыймыктанчумун аябай. Ошо кыялым ишке орун ачты. Сизге оорчулук келбейби? Ушу күндө аябай мындай физический жактан чарчап калып экен да, алапчы? Жок, биз 4 ай болду, көндүк. Адам бардык нерсеге көнөт экен ошол. Баарына көнүп өзүбүз үчүн кылабыз да, тренировканычы ар ким. Азыр. Сен атың ким? Урмат. Урмат, Так кылып көрөлүчү азыр. Бирок точно утулат окшойм да азыр. Что-то сезип атам өзүмдү. Кеттик анда. Ай, тутулуп калат экен. Азыр биз Улуттук гвардиянын жоокерлери менен концерт көрүп алдындабыз. Ушул эле учурда Элмирбек эмне кылып жатат, көрөлү. Азыр биз жоокерлер менен кандай эс алат дегиле, булардын эс алуу күнү кандай өтөт, биргеликте көрөлү анда. Жүрүңүздөр. Көрчү, бул жерде азыр жоокерлер ырдап, өзүнүн ата-энелери менен чалып, сүйлөшүп, 1,5 сааттык убакытты өздөрү каалагандай алып өткөзүшөт экен. Сиз ушул Скорпион бригадасын эмне себептен, кандай себептен тандадыңыз? Бул бирден бир максаты ата мекенди коргош. Ошондой эле бул кичинекей кезимден бери эң сыймыктанган, даңктанган бул Скорпион бригадасы болгондуктан кыялданчым да. Ушул Скорпион, именно ушул Скорпион бригадасына барып кызмат өтөйүн депчи. Бул кыялым ишке ашты. Ошонун бир себеби да. Анан бул Скорпион бригадасы башка бригадаларга караганда өзгөчөлүгү бар да. Анан душмандар, чет жактан душмандар келсе, эң биринчилерден барып, сиздер барып коргоп калышыңыздар керек. Анан ошо кооптонбойсузбу? Албетте, бул өтө кооптуу нерсе, бирок бул биздин ата мекендик милдет болгондуктан, эркек болгондуктан бул нерсеге биз даярбыз дайым. Ошол үчүн ант бергенбиз. Мындайча айтканда, бул нерсе, бул жакта бригада боюнча офицерлер аябай мындай илимдүү кишилер да. Ошолордон тарбия алабыз, сабак алабыз, ар дайым күнүмдүк жүрмөн даярлыктарды көрөбүз. Даярбыз бул нерсегечи. Материалдык жана духовный жактан да даярбыз да. Мен бош убакытта көбүнчө ушу куралдаш дос балдар менен отурабыз, гитара чертебиз биз. Гитара чертип ырдап, шамжага эме кылып ырдап, кино көрөбүз кээде. Кино көрүп ошо көбүнчө ушу гитара менен отурабыз. Кичине мындай күлүп жайнап балдар менен. Анан ушу бүгүн 23 февралда, ошо 23 февралда атайын көрүүчүлөрдү куттап кетпейсизби? Ата мекенди коргоочулар. Ошо баарыңыздарды эркек кыргыз элинде 23 февралдык күнү менен куттуктайм. Кааларым баарыңарга узун өмүр, чын ден соолук. Ошо айтып кетерим эркектерге, баарыңар ата мекенге кызмат кылгыла. Бул деген ар бир эркектин парызы. Бүгүнкү
ата мекенди коргоо күнү менен жалпы мырзаларды, агаларды, аталарды өзгөчө мекен сакчыларын куттуктайбыз. Сиздер бар экен, биз эч нерседен коркпой, биздин жүрөк дайыма тынч. Аскер кызматын татыктуу өтүп, өз ата-энеңиздердин жанына сыймыктуу кайтып барууңуздарга тилектешпиз. Майрамыңыздар кут болсун.